Саламатсыздарбы урматтуу журналисттер, урматтуу катышуучулар ушул пресс-конференциянын. Менин атым Гүлзат Мамытбек, мен Кыргыздын жана планетанын демимин. Миллионер бол проектинин негиздөөчүсүлөрүнүн биримин. Жанымда Аруке партнерім отурат, Табылды кызы. Дагы Асылканчык фамилияны айтып койчу. Тургунбаева. Асылкан Тургунбаева биз менен чогуу иштешип, азыр миллионер болуп проектисине чогуу негиздөөчүсү болуп кирип атат, Кудай буйрса. Учредителдердин бири болуп. Миллионер бол проектиси кыргыздардын жараткан нерсеси, заты деп айта алам. Бирөөлөр футболду чыгарышыптыр. Экинчи эл баскетболду чыгарыптыр. Үчүнчү эл волейболду чыгарса, кыргыздар миллионер болду чыгарып атабыз. Бул өзүнчө бир спорт болот. Чемпионат мира по миллионер болуу деген нерселер өтөт, Кудай буйрса. Дүйнө жүзүлүп. Акчаны оңой эле тапса болот экен. Кыйналып, кысталып, аны акча табыш керек эле дей бербестен, аны ойноп күлүп. Анткени бул өмүр, жашоо оюн сыяктуу да. Футболду ойноп баратканда, мен тоомду тиги киши алып кетип калды, деп отурбайсың да, туурабы? Оят да алып кетип калды тоомду. Азыр мен анын тоомун кайта алып албасамбы деп ойнойсуң. Сен бийик толкунда жайгашкан болосуң. Эмне үчүн жашоодо ошондой кылбайбыз? Проблема келдиби? Аренданы төлөй албай атасыңбы? Аренданы аз төлөйм да, азыр эмне кылсам аренданы төлөйм, деп мындай ой жууртуп, чечим издеп, бир жакшы нерселерди издеш керек экен да, жакшы ойлорду, жакшы идеяларды. А биз болсо капаланып калабыз. Турмушка келгенде капаланып калабыз, анан футболго келгенде ойноп баштайбыз. Миллионер бол дагы ошондой нерсе. Капаланба, ойлонбо. Андан көрө сен идея изде, чечим изде, решение изде деген сон долбоор болот. Бизге биринчи сезонуна бир 52 киши келди. Анын жылдыздары туулду. Султан Дюспеков деген эң мындай жылдыздарыбыздын бири да, миллионер болуп калды ал киши. 20 000 сом акчам бар, Гүлзат эже, бүгүн акыркы күн экен. Муну мен арендага беришим керек эле, складтын арендасына. Бирок сизге келип төлөйүн. Анткени бир бизнесимди баштай албай атам 2-3 жылдан бери. Аттанам дагы баштай албайм, аттанам дагы күчүм жетпей калат. Дегенде айттым, кел Султан, ойлонбой туруп келгиним. Анан экөөбүз кол кармашып акчасын төлөп, эртеси күнү окуу башталды, долбоор башталды. Мындай кандай чөйрөгө түшсөк, ошондой адамдардай ойлонуп каласың да. Миллионер бул башкача ойлонгондордун чөйрөсү, ойногондордун чөйрөсү. Мындай аттангандардын чөйрөсү да, бири-бирибизди колдоп турабыз. Ошо 5-чи күнү 2 миллиондук инвестор келип, ар бир Кыргызстандын тургунун, мен кыргызстандыкмын, мен Кыргызстанда төрөлгөм, мен Кыргызстанда жашайм, I'm from Kyrgyzstan деген пендени камераны карашың керек, камерага сүйлөшүң керек, анткени сени эл билиши керек, пиар кылыш керек. Пиар деген сөз эл менен, коом менен карым-катнаш. Кыргызстанда түртүп атам да, анткени Кыргызстанды азыр бүткүл дүйнөгө хайп кылам. Мен хайп кылып эле келдим, анткени кыргыз чоңойот. Последнее слово в медицине будет за кыргызом, последнее слово в искусстве будет за кыргызом, в технологии будет за кыргызом, в спорте будет за кыргызом деп айткан интервьюларымды Акипресстегини Россиядан чыгарыптыр, бир нече каналдардан. Аны биринчи сайттардан Казакстан чыгарыптыр, Таджикистан чыгарып атат. Анан айтат, бул кыз бул мындай бир кыйын кыз экен депчи. Чын, биз кыйын элбиз. Биз кыргыз эли өтө кыйын элбиз. Ош эли өтө кыйын эл. Эркин, мен Кариб деңизиндеги Аруба деген неме островда болуп келдим. Только туристтерди күтүп алат экен. 4 тилди жаттап алыптыр, сервисти сону кылып коюптур, туалеттерин тазалап коюптур. Эл куйлуп эле келет экен. Куйлуп мондай бай эл да, бай Аруба деген остров бай да. Анан айттым, Кыргызстанга каңсы жөнөлүш керек экен. Туалеттерин баарын тазалашыбыз керек экен. Анан кийин сервистер тазалаш оңдошубуз керек экен. Бүттү. Мондай сонун мебелдерди кылып карачы, Нур телеканалын карачы, мындай эмелерди карачы, имараттарды, микрофондорун жапжаңы, жалтыраган. Ошондой болушубуз керек экен да. Нур телеканалына өтө чоң ыраазычылык, рахмат, анткени жетекчилериңер ушул нерсени карап коюптур. Анан кийин Сандык деген жакшы бизнес ачышты. Эметпей эле мындай көбүрөөк маалыматты Аруке берип кетсе, мен дагы жаңылыктар базарда жүрүп, алай кечип кадимкидей көз карашы, жашоо, өзүнүн убакыты. Анан кийин жерлери мындай. Күлө өткөн, кечке окуй өткөн булар сектор деп түшүнбөй калат экен да адамчы.
камераны карашың керек, камерага сүйлөшүң керек. Мен самый миллионер бул эми зарплата дегендейчи, зарплата болуш керек. Сөздү Асылхан туруп 17-ге чейин окуйбуз. Кечке бир участогибиз швейница, көп жылдан бери швейница. Ошума 1-2 жарыгыма экинчи жолу келип атам. Анткени Оштун эли башкача эл. Оштун эли ушунчалык бир таза, адал, туура жүргөн, баарын тең бат жасаган, дипломат, эмгекчил, таанышман, мээнеткеч жана меймандос эл да. Анан кийин мен Ош элине экинчи жолу келип атам семинар менен. Семинарым жакшы өтүп атат. Мындай сууну дагы сиңген жакка куят экенсиң да. А сиңбесе куя албайт экенсиң. Анткени сиңбей атат да. Сиз аракет кыласың, кире албайсың. Жүрөктөрүнө кире албайсың, укпайт, тыңдабайт, кабыл албайт, сиңирбейт. Анан айтасың, макул, анда башка жакка барайын деп аракетиңди кыла бересиң. Анан Ошко келериң менен эле мындай сууда кирип атат. Эл чаңгып атат, суусуп атат. Кел, мага бер, мага дем бер, мен ошунду көтөрөм деген чоң мындай мен менен чогуу эмгек жүрүп атат да. Анан кийин Ошко келер менен эле Оштун даамын татар менен эле, Оштун абасын жыттарың менен эле мындай бир башкача нерсеге толот экенсиң да. Бул нерсени мындай энергетикалык жактан дагы кабыл алуум да башкача болуп калды. Эми бүт шаарларды жакшы көрөм, бүт элдерди жакшы көрөм, сыйлайм, бирок Ошто бир башкача касиет бар. Оштун эли, Оштун жери, Оштун шаары, Сулайман тоосу кылымга арткан жер да. Кылымга арткан эл. Тарыхы өтө бай. Каныбекти окусаң, Оштон башталат да көп нерсечи. Өнүгүү, жакшы нерселер Оштон башталат. Сетевой маркетинг ачылса, биринчи Оштон баштайт экен. Анткени Оштун эли эмгекчил, кыймыл аракетке бай. Ана мындай гибкий да, мындай гибкий, подвижный. Ана ошондуктан бүт нерсе ошол Оштон башталат экен. Бирок Оштун эли өзү кемсинтет экен. Эми биз Оштукта ушундай артта калганбыз да, анан цивилизациядан артта калганбыз да деген сөздөрдү көп угуп атам. Жок. Мындай айтылган сөз, ойлогон ой бул дуа. Кудайга кечкеле ушундай. Биз артта калганбыз да, анан кийин биз ушундай цивилизациядан артта калганбыз деген сөздү жүрө берсе Кудай омен кыла берет экен. Жок. Кыргызстандын цивилизациясы Оштон башталат, Кудай буйрса. Өнүгүү, өсүү Оштон башталат. Анткени Оштун эли ошондой. Оштун жери ошондой. Ошто бүт нерсе башкача. Кабыл алуусу башкача, өнүгүүсү башкача. Бирок өзүбүзгө болгон ой пикирибизди, мамилебизди оңдоп алышыбыз керек экен. Эки жакты карасаң, аска зой элбиз. Бирок өзүбүздү мындай саздай мамиле кылабыз, өзүбүзгө мындай кел берип койчу, мен шыпырып берейинчи, мен ижишиңди жууп берейинчи деп мындай бир малайдай мамиле кылабыз да, өзүбүз хан элбиз. Өзүбүздүн тарыхыбызды окусак, бүткүл планетаны багынткан элбиз. Планетаны багынтып, ээлеп жүргөн элбиз. Бизге Кытай мамлекети дагы салык төлөгөн элбиз. Бейжиңге эки чоросун жиберип, Манас ата салык алып келген элбиз да. Курманжандаткан элибиз, Манастын элибиз. Жок, өзүбүздү ушундай алып жүрөбүз. Мейли, ошол болсо боло берсинчи, мен цивилизациядан артта калдым деп эле өзүбүздү басынтып эле, кемсинтип эле артта калып атабыз. Жок, аны нерсени токтотушубуз керек. Оштон чыгат бардык нерсе. Мен азыр көз алдымда турат, Оштун аэропортунан 100 деген самолет учат. Оштун аэропортунан 1000 деген самолет катар-катарынан учуп. Бүт нерсе мындай. Ошту Вашингтон менен байлайбыз, Ошту Дубай менен байлайбыз, Ошту Москва менен байлайбыз, Ошту Нью-Йорк менен байлайбыз, Эквадор менен байлайбыз, Дания менен байлайбыз. Ошко прямой рейстер болот. Ошту көрүп келейинчи, Оштун элин көрүп келейинчи, Оштун жерин көрүп келейинчи деген эл көп келет, Кудай буйрса. Өзүңүздүн немесин айтсаңыз, өзүңүздүн бул жака келгениңизди. Бул жака өтүп пресс-конференция беребиз. Пресс-конференция бере берейин,